Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Баткендеги оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн 2 посттун абалы менен таанышты. Алардын бири жаштык чек ара посту толугу менен оңдоп түзөөдөн өтүп колдонууга берилди. Бүт баардыгын дайындап берип атабыз. Демек силер татыктуу кызматка чыгасыздар. Берилгендик менен кызматка чыгасыздар. Ошон үчүн мына форманы кийип, ошон үчүн мына биздин катарыбызда жүрөсүңөр. Мен ойлоймун, силер Кыргыздын татыктуу кызмат кыла турган жигиттерисиңер, силерге биз ишенебиз. Ишиңерде ийгилик болсун. Экидор. Соң атайын кызматтын төрагасы толугу менен жаңыланган чоң тала постунун абалы менен таанышты. Мында аскерлердин кызматы үчүн керектүү шарттар камсыздалган. Хорошо, ийгилик болсун. Жакшы. Макулбу? Давай, тынч болгула жигиттер. Тынч бол. Баткен жергесине болгон иш сапардын жүрүшүндө УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев максат айылында мамлекеттик туу көтөрүү аземине да катышты. Бийиктиги 40 метр болгон флагшток көтөрүлүп, Кыргызстандын мамлекеттик туусу илинди. Бүгүн өзгөчө күн болуп турат. Себеби ушул максат айылы бул көп жылдардан бери көптөгөн оор күндөрдү башынан өткүзгөн, көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткүзгөн, кайгыларды башынан өткүзгөн ушундай бир баатыр айыл десем жаңылышпаймын. Ушул айылыбызга, ушул максат айылына мына Кыргыз мамлекетинин символу болгон Кыргыз мамлекетинин туусун көтөрүү аземи бүгүн жүрүп жатат. Баарыңыздарды ушул чоң майрам менен куттуктаймын. Урматтуу президентибиз, мамлекетибиздин башчысы Садыр Нуркожоевич Жапаровдун дагы биздин алдыбызга койгон ар бир мамлекеттик кызматкердин алдына койгон талабы бул элибиздин, журтубуздун жашоо шартына, мамлекетибиздеги ар бир жарандын жашоо шартына жакшылыктарды түзүү болуп эсептелинет. Ошол эле мезгилде силердин патриоттуулугуңуздар, мекенчилдигиңиздер, сиздердин элге, журтка, жерге болгон мекенчилдигиңиздер бул Кыргызстандын ар бир жаранын жакшылыктарга шыктандырат жана үмүттөндүрөт. Рахмат сиздерге, урматтуу максат айыл тургундары. Мамлекетибиздин ар бир метр жери ыйык. Биздин башыбызга кандай күн түшпөсүн, мамлекеттин жерин сактоого милдеттүүбүз, жана ошо милдетибизди так эл алдында аткарабыз деп алдыңыздарга айтып кетем. Рахмат баардыгыңыздарга. Мамлекеттин туун көтөрүлсүн. Маалымат үчүн белгилеп өтсөк, Баткен облусунун Максат айылына коңшу жайгашкан Тажикстандын айылында Тажик мамлекетинин туусу орнотулган флагшток тургузулган. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Замирбек Тойчубаев, Регион.